Ассаламу алейкум, урматтуу ат сүйүүчүлөр. Бүгүнкү күнү мынакей мен азыркы деңгээлде ошо Марал дүкөнүндө турам, Марал магазининде. Анан ушу Марал магазинине, Марал фирмасына ишеним артып, 24 январь 26-жылы боло турган ат чабышка ушундай жабууларды заказ бергенбиз. Мынакей тай чабыш, тайдын жабуусу. Мен чындыгында мындай болот деп күткөн эмесмин. Ошо ишеним артканымды ушул Марал фирмасы ойдогудан дагы абдан сонун кылып, мына карагылачы, тай чабыштын жабуусун кандай кылып тигип беришти да. Ошол себептен урматтуу ат сүйүүчүлөр, силерге эч бир ойлонбостон эле түздөн түз эле келип, мына кунан чабыштын жабуусун караңыздарчы. Ойлонбостон келип эле ушул Марал фирмасына келип кайрылып, ат жабуу, андан тышкары ар түрдүү формалар бар, улакчылардын формалары бар. Андан тышкары ошо чабандестердин буюрса футболкалары, формалары тигилүүдө, спортивный формалар ар бир жылкы чарбанын өзүнүн эмблемасы менен сонун кылып тигип бергенге булар даяр экен. Анткени чындыгында фирма жакшы аппаратуралар менен камсыз болуп, азыркы күндө мисалы үчүн ар бир келтирилген, ар бир формага келтирилген эмблемалардын баары жуусада кеткис болуп, канча эле жуусаңар да кеткис болуп, абдан катуу ар кандай түрлүү өңдөрдө жасап бергенге булар даяр экен да. Ошол себептен мынакей, андан тышкары бизде ошо кемдин районунда кыргыз жылкылардын чабышы дегенде болот да. Ошого дагы ушинтип мен өзүм бир спонсорство кылып ушу заказ кылдым эле. Ар бир нерселер ушундай, караңыздарчы, көз тойбойт го, көз тойбойт. Ар бир нерсени карап, суктанып, аякта кемдин районунда көк бөрү аттардын да чабыштары өтүп атат да. Ошого да ушундай болуп заказ берип тиктиргенбиз. Караңыздарчы, кандай сонун болгон да. Анан биздин эң негизги ат чабыштын аламан, билесиздер, бул ат чабыштардын элитасы деп коет. Ошо аламандын мынакей жабуусу да кандай сонун болгон. Ошо урматтуу сайыпкерлер, ат ээлери, ат сүйүүчүлөр, эч бир ойлонбостон түздөн түз эле ушул Марал фирмасына келип, ар бир нерсени көрдүңүздөрбү? Тебетей, көк бөрүгө тиешелүү жалаң ат жабдыктары, Абдугул ата жылкы чарбасынын тандоосу бул Марал.